Канадада ушул аптада биринчи жолу принтерден жараатка коюлуучу жасалма биосиатери басылып чыгарылды. Торонто университетинин окумуштуулары анда дененин иммундук түзүмүн жакшыртып, клеткалардын өчүшүнө таасир берген белок менен клеткалар бар экенин айтат. Мындай жасалма тери денесин күйдүрүп алгандарга жардам бериши мүмкүн. Бул супер ийкемдүү роботту көрүңүздөр. Ал кырдуу нерселердин үстүнөн жылып, түрдүү тоскоолдуктардан өтүп алат. Кичинекей байламтамалары роботто түрдүү формадагы нерселерге жабышып чыгууда алардын бурчтарын ылайыктуу формага келтирип турат. Роботту жасап чыккан израилдик окумуштуулардын айтымында, анын жаратылыш кырсыгынан кийин изилдөө жана куткаруу иштеринде пайдасы тийиши мүмкүн. Uber фирмасы жакында өз кадрларына айдоочусуз такси унаасын жөнөтө башташы мүмкүн. Калифорнияда аталган компанияга өзү башкарылуучу унааны жаңыдан сыноодон өткөрүүгө уруксат берилди. 2018-жылы март айында өткөрүлгөн сыноо учурунда айдоочусуз унаа жана жүргүнчү катышкан кырсык катталып, ал адам өлүмү менен коштолгон. Европалык көзөмөл органдары Google'дун жайгашкан жер тууралуу маалыматын изилдөөдө. Анткени бир канча колдонуучу топтор жеке маалымат кантип колдонулганы жана сакталганы тууралуу тынчсызданууларын билдирген. Google'дун билдиришинче, компаниянын мыйзам чегинде иш алып баруусу боюнча тергөөчүлөр менен толук кызматташууга даяр.